Мына караңыздар. Бул котордун ичинде ушинтип суу агып турат. Бул дагы жөн суу эмес. Буну орустар структурированная вода деп коет да. Мунун даамы дагы башкача. Фильтрден чыккан суудай болуп агат. Бул боз үйдүн ортосунда турат да ушундай суу. Келгендер ушул суудан келип ичет. Бул касиеттүү суу деп айтылат. Азыр мен ушул суу боюнча Бакыт байкеге суроо бергим келип атат. Бакыт байке, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Сиз эми бизде алтын доорго алып бараткан кишисиз да. Алтын доордун жолун көрсөтүп, Бакыт байке, ушу көптөн бери эле ушул суроону сизге бергим келип жүрөт да. Ушу келген сайын ушул суудан ичем, жагат, үйүмө да алып барып алып ичем бул сууданчы. Анан сиз дагы дайыма эле ичкиле, бул касиеттүү суу деген эле сөздү угуп эле ичип жүрөм да, ишенип элечи. Эми ушул касиеттүү суу кандайча касиеттүү болуп калды? Анан мунун касиети эмнеде? Ошолор жөнүндө бир аз маалымат берип койбойсузбу? Анан сиз берген маалыматтан кийин, может быть, действительно ушундай сууга муктаж, ушинтип дарылыгы, касиети күчтүү сууга муктаж адамдар көп да. Эми ооруп аткан адамдар көп бүгүнкү күндөчү. Ошолорго дагы бир маалымат болсун да. Саламатсыздарбы? Аябай жакшы суроолорду берип атасың. Менде бир оюма жыйылганбы, желимде жыйылганбы сырлардын баарын ошо элге бергенге мен да аябай куштар болчумун. Ошо эл укса экен, ошо мен билгенди эл билсе экен дегендейчи. Может элдер менен да көп нерсени билеттир. Мен өзүмдүн билгеним менен, тажрыйба менен бөлүшкөндө ошону эл кабыл алып алса жакшы деп ойлойм да. Бул суу деген нерсе жана айтып кетпекпи? 4 кубаттын бири депчи. От, аба, жер, анан суу депчи. Ошолордун ичинде бул суудун кубаты деп касиетин айтабыз да, кубат касиети аябай адамдар үчүн зор күчкө ээ да. Анткени биздин денебиздин башты 70% суудан турат. Жашообуздун өзүнүн абанын өзү суудан турат. Ошолардын баарын биз ошонун атом молекулаларынан жашайбыз да. Анан ошон үчүн мен айта элем, суудун өзү керемет да, чын айткандачы. Ал каяктан чыгып атат кеп анда эмес. Просто эгерде ошо суудун составын билип, суу эмне экенин билген, сууду тирүү караган киши болсо эле, ар бир тамчы суу ал үчүн дары, ал үчүн табылгыс байлык да, чын айткандачы. Болгону биз сууду суу катары эле көрүп калганбыз да, ошол биз менен бирдикте бир экенибизди гана сезбейбиз да, ошо каныбызда мынча процент суу менен жашайт десе биз көңүл бурбайбыз. Эгерде адам сууга көңүлүн бурса, суу аркылуу эле жашай берсе болот. Эч кандай тамак деле ичпей. Ушул сууга керектүү калорияны ой менен салып алып эле, ушул суудун касиетин күчүн күчтөнтүп жашай берсе болот. Мисалы, бул жөнүндө көп фильмдер тартылып атпайбы? Мисалы, биздин Кыргызстанда деле мисалы ошо суудан рактан айыгып кеткен кишилер жазып атпайбы? 50 күн суу ичтим, анан 50 күндөн туруп кеттим депчи. Деги эле сууда аябай пайдалар көп да. Эми ошо бул суудун чыгып калган себеби бул суу кадимки эле суу. Айырмасы жок эчтеги суудан. Болгону бул боз үйдүн ичинде туруп калган да. Боз үйдүн ичи, боз үй өзү керемет болуп энергия тартып турган бир касиеттүү үй да. Мисалы, ушул боз үйдүн төбөсүнөн 7 нур өзү түшүп турат. Ошон түшүп келаткан нурларды арий нуру деп коет кыргыздар, арун нурлары. Ал келип жерге түшөт да, боз үйдүн ичине түшөт да, ал боз үйдүн ичинде айланып, ошо сууга тийип турганда суудун структурасы өзүнөн өзү алмашып турат. Себептен жанагы кыргызда бир сөз бар го, аккан сууда адам жок деп коюшат го. Анда да ошондой да, суу 3 жолу оодарылганда өзүнүн жоготуп койгон немесине кайра келе берет. Структурасыначы. Анан күчтөнө берет. Бул да ошол. Анан мына башка деле азыр илимде берилип атпайбы? Кемер деп, ар бир суу айланган го бизде. Таштан ташка тий, анан же болбосо кемерлегечи. Ошондо суулар күчтөнө баштайт. Кубаттуулугучу, анткени баягы ичиндеги меделлер, атомдор майдаланат да, өзү күч боло баштайт да. Бул илимге азыр окумуштуулар жетип калды. Жетип калып азыр ошону мисалы дарыяларда колдоно башташты, атайын искусственный салып,
кемерлерди да ошо суудун күчү болсун депчи. Биздин ата бабалар бул илгертен эле билген да. Bunun gücü var ekençi sudu. Misалы suga алдына турганда өздөрүнчө баягы суу менен сүйлөшүп анан суду туура чокусуна тийгизип, анан бүткүл денеси клеткасына бери үйрөнгөндө жашатып, өздөрүн жашатып үйрөткөндө. Анан бул курчтай эми судун касиети бул түгөнгүч да, баягы биздин жеги жок ата 7 күн мырдайт го, тынбай. Ошол сыяктуу бунун касиеттери, эгер ар бир суунун касиетин билген адам же изилдеген адам өзүнө өлбөстүктө суу аркылуу таба алса болот да. Мисалы жанагы bir орустун bir билбейм атын да унутуп калдым. Бирөөнүн жазган нерсесин окуп калгам. Ошону мен пайдаланайын деп көргөм. Бирок баягы бирөөнүн баласы болгондон кийин коркушуп койду да. Мисалы ошол жерде бир күн ошону көрүп калып жүргөндөн кийин анан сахар биринчи типтеги сахар деп коет го. Биринчи типтеги сахар баланы алып келип калышты. Ата энеси анан шишип баягы башты болбой бараттыр. Ата энесине туура эмес караса керек, кандайдыр кез бала болбой бараттыр да. Анан ата энеси алып келгенден кийин анда ошол убакта мен биринчи угуп аткам сахар экенин, сахар дегенди түшүнчү да эмесмин да. Анан аябай ушундай боорум ачып анан суранып койдум да үстүнөчү. Кайтпай акча болот, актырса болобу деген суроо кетип калды, менен чыгып кетти. Анан кечинде эле мен арбысына түшүк аркылуу билем да көп нерсени. Түшүмө мындай неме келди да, болот 3 жолу ысык баняга киргизип сууга алып чыгып муздак нерсеге салышың керек деди да. Анан мен таң калып калдым да, анан ушу мен эртеси ата энеси келип калды. Ата энеси ушундай кылбайсыңар десем, окуйбуз, балабыздан ажырап калабыз. Өзү орусча болсо кантип аны көтөрөт да, бала болбой койду да. Анан мен деле болбосоңор болбой деп койдум. Анан ушул жөнүндө мен бир врачтарга кайрылдым да, ушундай менде неме болду. Бу кандай десем, алар ойлонуп отуруп, бир жетишиники туурай деди да. Анткени сахар деген бир клеткага уктап калат экен да. Бул ооруда бир клеткага уктап, ошолордон уктум да врачтар. Ошол ойгонбогула ошону жанагындай метод менен ойгондурса болот экен деп ошондо бир врач мага менин түшүмдү ошентип айтканды жооп берди да. Анан мен аябай таң калгам да. Анан кийин ошондой аякпаган ооруларга суроо салсаңыз жообун туш аркылуу берип калат да. Анан ошондон кийин мен ойлоп калдым да, негизи ошондо да суу менен аяктап атпай, аякпаган биринчи типтеги сахарный диабеттичи. Значит, бул сууду эгер биз туура пайдалана билсек, аякпаган оорунун баарын аяктайт да. Анын үчүн ниет коюп эле иче беришибиз керек азырынча ниет коюп иче бериш керек. Анан экинчи дагы суунун бир касиетин айтып кетейин элиме. Мисалы күнүгө эртең менен биз бетти жуабыз. Же болбосо түштө деле жууп беребиз, бетти көп жуабыз го. Ошо жууп атканда адам өзү мындай 7 тело немеден турат да. Чакралар деп коебуз. Ошо уюлардан турат да. Ошон үчүн жууп атканда ниет кылып эле өзүн ошо түп коюп эле мындай элестетипчи. Анан сууду алганда эле бетин жууп атканда 3 жолу. Тиминтип мисалы биринчи чакра кызыл түстө да. Биздеги эң төмөнкү чакра кызыл түстө да. Ошону бир ушунчалык бир кристальный жалтырак кылып элестетип, как будто жууп аткандай. Мысль иштеп атат да ой. Анан жалтырат, анан экинчи сарыда. Сарыны ошентип жууп жалтырат, үчүнчүсүнө күндөй свет сарычы. Аны ошондой жууп, анан төртүнчү келгенде бул жүрөктүкү баягы жашыл да, изумрудный. Только булардын баарын кристальный кылып жалтыратышың керек да, мыслындачы. Ошентип жууп, андан кийин бул жерге келгенде горлой баягы жөндөмдүүлүктүн чакрасы бул асмандай көгүш да. Ошону элестетип жууп, анан бул үчүнчү көз деп коюшат го. Бул жерге ал көк нур да. Ошону да жалтырак кристальный жуушуп, андан кийин ошол менен эле кетип барат, анан тиги сиреновый, фиолетовый нурга да. Аны да ошондой кылып жууп туруп, анан колун баары мындай созуп, ошолор чакралардын күйүп турганын баарын элестетип, неме эле жалтырапчы. Анан адамда бир эле 7 чакра эмес да, аламга чейин 114-115 чакра да. Ошонун баарын мындайынан энергетика тартып, анан баары неме турса, ошол адам картайбайт, ошол адам оорубайт. Потому что ал өзүнүн баары чакралар аркылуу келет да. Ошо чакраларын дайыма тазалап турган болот да. Элге ушул керектүү илимдер да. Эл билип алса, оорубайт эле, бактылуу болушат эле. Баары адамдын колунда болуп атпайбы? Мен дагы бир уккам да. Жана сиз айтып атпайсызбы, адамдын 70% суу депчи. Суу деген бул сүйүү
экен да. Ошол сүйүүнү организмде биз суу менен толуктап турат экенбиз. Анан жана сууну аз ичкен адамдар да мындай кандай десем агрессивный болот деп, сууну аз ичкен адамдар агрессивный болот, анткени сүйүүсү толукталбайт деп. Ошентип уккам да. А сууну көп ичкен адамдар алар мындай сүйүүсү көп, кандай десем жумшак адамдар болот, добрый адамдар болот деп уккам да. Ошо сууну көп ичкен адамдар. А негизи ошо сууну именно суу менен сүйүүнү толуктап турат экенбиз да. Болгон окуя дейт. Мен өзүм укканым бул. Насколько анын чындыгы бар билбейм, бирок ишенем да. Септегенде бирөөнүн бир баласы, кызы оорубай айыкпай калат. Анан мага эл деген эл да сурай баштайт да, табып бар буну аяктаганга, бияктан врачтан жардам болбой калды. Yani sorarsa biri aytat men bilbeyim ağı. Tavuk ekенин да билбейм, адам аяктарын да билбейм. Бирок мен бир адамды билем, ушунчалык акылман адам дейт да. Ошодон барып кеңеш сурап келбейсиңби? Бир аяктырса сенин ошо кызыңды ошол аяктырып берет дейт да. Көл жакта болгон окуя да. Кийин эле болуп өтсө керек. Анан иши үйүн таап барат. Баса ишин алдында ушундай боз үй бар экен. Каттаң эле каттайып калган акылман ата экен да мисалы. Анан атанан барып учаш, анан ушундай мен келдим десе, акылман ататай, мен врач эмесмин, табып эмесмин. Мен кантип сага жардам берем дейт анан. Эми кандай болсо да сизге ушунча келип калдым, жардам бериңиз деп таза болбой коюптур да. Анан ошонун методун кийин айтып берип атат да мага. Анан акыры макул кылыптыр баары. Макул деп турган боз үйдүн бир жагына жаткызыптыр. 3 банка чоң банкалар экен да, видимо да чоң немелер окшойт, не деп койшойт, банканын чоңу. Коясыңар го тамак самаат бир неме кылгандыр. Мындай бир чоң. Ошондой окшойт да. Анан 3 бурчка койду дейт. Анан биринчисине дейт, кирип эштен тилдеп, мени катып айтып дейт бага сууга. Анан чыгып кетет дейт. Кайра бир астай кирет дейт. Экинчи сууга келип алып, меле сүйүшүн төгүп, өзүнчө берди меле макта. Меле эзилет дейт. Кайра чыгып кетет да, ошол суудан бир суу алып, кызыма ичирип коет дейт. Болгонучу. Анан үчүнчүсүнө алат да, карап эле отурат дейт. Эчтеке дебейт, ага чыгып кетет дейт. Анан ошол сууда түгөндү дейт. Кызым да жакшы болду дейт да. Анан кете турган убак болду дейт. Анан баа жөн кетпей, анан сурадым дейт. Сыры эмнеде? Бирөөнө кыйкырдыңыз. Бирөөнө мындай кылдыңыз. Ошол бунун сыры дептир, бир жаат сени көрсүн дедим. Мен оногу кыйкырган сууду кыйкырып неме эткенче. Жүрчү экөөбүз алып чыгайлы, эшикке алып чыгалы, бир эки ити бар экен, экини чакырып куйса, экити ичип алып экөө ошпурашып кетти да. Бул ошого ошондой энергия салып берди да. Тиги сүйүүдү, мээримди төгүп аткан сууну кызга берген, ал башка энергияны заставить этти, ал кыз ичип атат, айыгып атат. Жанагы анан айтты, тигини да карап отур эле кетсинсе, буну да карап жүдөп анан өсүп аткан. Немеге өсүмдүккө коюптур да. Ошо өсүп аткан моюнча өспөй калыптыр. Ошону айтчу. Анан мен буну угуп алып аябай таң калып атсам, бул кыргыздарды кандай гана нерселерди билишкен деп. Десем, как раз ошол убакта эле Японияда бир окумуштуулар суу жөнүндө Нобелевский премия алган немеси чыгып калды. Анан сууду музыкага коюп коюптур, кыркырып көргөн рок музыкага, анан бирөө жакшынакай сүйүү музыкасына, анан бирөө үчүшү ушу туура эле ушул жанагы акылман атанын кылгандай да. Анан тоңдуруп коет экен, тоңдургандан баягы кристаллизация болуп көрүнөт экен да. Анан ошонун негизинен доказать этип алды да. Ушундай мен таң калдым да. Андай аталар, конечно, бизде аябай көп. Анан ошол ата жөнүндө дагы сураштырып, каяктан билиптир ал киши, анан ошондой кыларын. Ал акылман киши болсо десем, ал киши да бирөөдөн укту, ада бирөөдүн баласы ооруп апарып, айла жок суранып. Анан ошол балага мындай кылчу экен да, эртең менен кетип баратып, мен мына Кудайга баратырмын дейт экен. Атайын келип, ошол үйгө түшүп, жанагы аксага. Мен Кудайдан барып сурап келейинчи. Сен кантип айыгасың? Ошондой психолог ошондой кылыптыр да. Анан кетет экен. Анан кечинде эшеги менен кайра келет экен. Анан мына Кудай сага берип берди, бир таш ала келет экен толтур. Мына сага Кудай берип берди, ушу менен ойносун деп атыр деп.
Ала бала Кудайдыкы деп ойлой берет да. Кудай берди деп сүйүнүпчү. Анан эртеси дагы кетип дагы бир таш алып келет экен. Ушинтип бир 5-6 таш чогулуп берсе керек да. Анан бала ойно ошо бир ай болуп эле мен сурооганча бала жакшы болуп кетти. Анан эми бизде ой жүгүртүбүштү да. Кандайча жакшы болуп кетти, кандайча. А көрсө баланын оюна бул сүйүүнү, кубанычты жанагы салып коет экен да. Акылмандык да бул. Ооба да. Анан ошонун негизинде аны бала аткарып, мага Кудай берди го, кумдай деп аткарып сүйүнүп, анан өзүнүн жанагы сүйүү баарын айыктырат деген сөз чын да. Ошону айык кетип атпайбы? Сонун нерсени айтып бердиңиз. Рахмат, Бакытбек эке. Мен ушуга айткым келип атат. Биздин замандаштарга, көрүүчүлөргө, мынакей көрүп атасыздар, угуп атасыздар суунун касиетин. Даже үйдө отурганда эле бир графин алып, 2 литрби, 3 литрби, 1 литрби ошого эле кагазга жазып, сүйүү, мээрим, ыраазычылык деп туруп, ошол жазылган кагазды ичин каратып туруп, жабыштырып, сыртынан скотчтоп койсоңуздар, анан кечинде сууну коюп, эртеси күнү азыр мына күндүн ысыгында эгерде ошол сууну иче бере турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө сүйүүгө, мээримге, ыраазычылык энергиясын ата аласыздар. Бар болуңуздар, урматтуу замандаштар. Бакытбек эке, сизге чоң ыраазычылык. Бар болуңуз.